Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ama ba'd. Bu dünyada adam balası özü жалгыз yaşabayız. Aylanabızda adamlar var. Birөө koşuna, birөө tuğan, birөө bayke, birөө ini, birөө ayalыңыз, bala çaka. Эми биздин түбөлүктүү бактылуулукка жетишибизге ушул биздин тегерегибизде жүргөндөрдүн таасири бар. Сөзсүз. Адам өзү жалгыз жашай албайт. Алла Кур'ан-ы Керимде айткан, биз адамдарды ошол bir ayal bir erkekten жараттык, bir ayal bir erkekten taraганбыз бардыгыбыз. Жалгыз жашаган адам анын табияты бузулуп кеткен болсо эле, ошол жашай бериши мүмкүн, бирок мындай нормальный адам жалгыз жашай албайт да. Туугандар менен жашаш, тууган урук деген бар. Анан ошол жашообуздун бул дүйнөдө да оңолуп кетишине, акыретте дагы жакшы натыйжага жетиш үчүн айлана чөйрөдөгүлөргө жакшы мамиле кылуу өтө маанилүү да. Эми тегерегибиздеги кишилер кээ-бирлер жакыныраак, кээ-бирлер алысыраак болот. Бул ислам дининде ушунчалык пенделердин эмес, жаныбарлардын дагы акысы корголгон да. Адамдар айтат го, ислам деген мусулмандар булар баягындай коркутуп аткан адамдар. Булар радикалдар деп айтат го. Андай эмес. Ислам дининин пайгамбарыбыз өзгөчөлүгүн айтып атат. Ла тасуббу дик фа иннаху юқизукум лис-салати. Силер корозду тилдебегиле дейт. Корозду сөкпөгүлө дейт. Ал силерди намазга ойготот. Акылы жок, сөксөң капа болбой турган корозду сөкпөй деп атат да пайгамбарыбыз. Мындай бир адамдарга кандай мамиле жасаш керек? Ошол жашоону үйрөткөн пайгамбарыбыз бизге тууганчылык мамилени дагы үйрөткөн. Тууганчылык мамиленин таасири ушундай да. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям бир хадисте айтат, эки күнөө бар дейт. Ошол эки күнөөнүн азабы бул дүйнөдө да берет Аллах Таала, акыретке да сактап коет дейт. Мындайча айтканда, эки эсе зыяндуу таасири чоң болгон күнөө бар дейт. Ошолордун бириси катыятур рахим, тууганчылык мамилени үзүп салуу да. Анан чыккынчылык кылуу. Ушу эки нерсенин күнөөсү ошондой чоң нерсе. Мунун пайдасы дагы чоң. Тууганчылык мамилени улап койсоңуз, пайгамбарыбыз бир хадисте айтат: "Ман иттаqa раббаху ва васала рахимаху нусиа фи ажалихи ва сурия малуху ва ахаббаху ахлуху." Кайсыл адам Аллахтан корксо, Раббисинен корксо, таквачылык кылса, жана тууганчылык мамилени уласа, ушул эки нерседен улам анын өмүрү узун болот, малында, байлыгында береке болот, анын тууган уругу баардык ал адамды жакшы көрүп калат. Бизге керектүү нерсенин баардыгы айтылды окшойт да. Ырыскыңыз кенен, элдин баары менен мамилеңиз жакшы. Анда ушунда бул дүйнөнү эле Аллах Таала бейиш кылып берет, качан тууганчылык мамилени уласак. Тууганчылык мамиле боюнча Аллах Таала тууганчылыкты жаратканда, Алланын алдында туруп тууганчылык айтканда: "Я Алла, хазал макам аиз ал-аиз бика." Я Алла, ушул мен турган жер дейт, Аллага кайрылып. Бул сенден үзүп салуудан сактык тилей турган жер. Я Алла, менин тууганчылыкты эртең пенделериң үзүп салса, аларга кандай мамиле болот деп сурайт. Ошондо Аллах Таала айтат: "Сен тууганчылыксың, сени улаганды мен өзүмдүн мээримиме улайм" дейт. "Сени ким үзсө, мен өзүмдүн мээримден үзүп салам" дейт да. Ошол үчүн тууганчылык өтө маанилүү нерсе. Тууганчылыктын зарылдыгы ушунчалык, эгер алар сенден үзүп салса дагы, тууганчылык мамилени үзүп атса дагы аларга жакшылык кылуу биздин мойнубуздагы милдет да. Ушунчалык деңгээлде шариятта каралган да. Пайгамбарыбыз бир хадисте айтат: "Кандай мамиле кылса, ошондой мамиле кылып коюу тууганчылык улоо эмес. Тойго чакырса сиз да чакырып коюп, жакшы сүйлөсө сиз да сүйлөп коюп, чалса сиз да чалып коюп, анан барса сиз дагы барып коюп, ошондой кылуу тууганчылык улоо эмес. Анан тууганчылык улоо эмне деген нерсе, сенен үзүп салса, сени чакырбай койсо, сага сүйлөбөй койсо, сен сүйлөп, сен жакшы мамиле кылуу ушул тууганчылык улоо экен да. Азыр бизде ошондой болуп калган. Паланча мени тойго чакырган эмес, мен да аны чакырбайм. Биринчиден тойго чакырыш өзү той кылган адамдын милдети эмес. Ал каалаган адамды чектеп чакырса деле боло берет агачы. Анан жөн эле капа болуп алганбыз да биз. Ага жакшы күмөн кылып коюш керек. Бул мен чакырбасам да келе турган жакын тууганым деп чакырбай койгондур балким. Балким эсинен чыгып калгандыр. Ошол үчүн тууганчылыктын адептери бар, бир канча ошолорду үйрөнүп алабыз. Биринчиси, Аллахтын ыраазычылыгы үчүн тууганчылык куруу керек да. Ихлас болуш керек. Иннамал амал бин-ният деп пайгамбар айткан, амалдар ниетке жараша болот, сооптору. Бизде тууганчылыкка анча маани берилбейт. Маани берсе дагы кандай кылат? Мен тууганчылык улап коюн, эртең муктаж болуп калсам булар жардам берет мага депчи. Сиз эртеңки күнүңүздү ойлобой, балким Алланын ыраазылыгын көздөп. Алла Куранда ушул
tuğançılıkты basa belgilegen eken. Paygambarыбыз tuğanыңар менен мамиле түзгүлө деген экен. Ошол үчүн туğanдарым менен мамиле кылам десеңиз, Allah sizge uada кылынган соопторду толук кылып берет да. Тойга бир нерсе алып барса да адамдар ниети башкача да. Тойуна алып барат да, мына койду жетелеп барайын, эртең мен да той кылам да дейт. Эртең мага да алып келет да. Мындайча айтканда бизнес да бир варианттагы. Мен алып барайын, эртең бул алып келет мага. Андай эмес, балким сиз эртең сизге алып келбесе дагы ыраазы боло турган кылып алып барың да. Мен тууганым болгон үчүн мен ушул тууганыма урмат көрсөтүп атам, тойма чакырып атам, сыйлап атам, коноктоп атам деп жакшы ниетте болуш керек экен. Андан кийинкиси Аллах Тааладан сооп үмүт кылыш керек, ушул кылган ишиңизден улам. Тууганчылык уладым, эми Алла мага сооп берет деп, Алладан сооп үмүт кылабыз. Анан кийин өз ата тегин жана туугандарын таанып билиш керек, себеби Умар радияллаху анху айткан: "Таалламу мин ансабикум ма тасилуна бихи архамакум." Ата тегиңерди жаттагыла тууганчылыгыңарды улаш үчүн дейт. Бизде билесиздер, Кыргызда бар го, жети атаңды билип ал депчи, жети атаңды тааны. Эмне үчүн? Анын эмне кереги бар? Жети атаны билсеңиз, тууганчылыкты улаган жеңил болот, анан туугандарыңызды тааный билесиз да. Адамдар үй бүлөсүндө кичинекей балдарына туугандарын тааныштырбагандыктан азыр өзүнүн жакын туугандарын дагы тааныбаган балдар бар да, жаштар. Өзүнүн атасынын бир туугандарын, чоң атасынын бир туугандарын тааныбагандар дагы бар да. Ошолорду үйрөтүш сиздин милдетиңиз, атанын милдети ошол. Туугандарын тааныштырың. Мына сен атаң, чоң атаңдын бир тууганы болот, мына менин бир тууганым болот деп тааныштырып, мамилелерди улоого багыт көрсөтүшүбүз керек биз. Бул динде бар нерсе. Андан кийинкиси тууганчылыкта жакын туугандарды алдын коюу. Туугандар эми жакыныраак болот, анан жакыныраак ушинтип кете берет да. Ошого эң жакындан жакшылык мамилелерди баштайсыз биринчи. Эң жакын өзүңүздүн бир туугандарыңыз. Анан атаңыздын жана апаңыздын бир туугандары, анан чоң атаңыздын бир туугандары ушинтип кете берет да. Ошондо эң биринчи жакшылыкты, берешендикти, белегиңизди кимден баштайсыз десе, биринчи өзүңүздүн жакын туугандарыңыздан. Андан кийинки ушинтип этап менен кетиле берет. Эгер туугандар муктаж болсо, анда садаканы алгач аларга берүү. Берешендик кылабыз. Жетимдерге, жесирлерге, кедейлерге кол ачыктар бар. Ошол адамдар мойнунда милдет эң биринчи өзүңүздүн туугандарыңызды караңыз. Жакын туугандардан муктаждар жокпу? Болсо, милдет ошолорго бериш керек биринчи. Анан алысыраак тууган, эгер бардык туугандарыңыз өзүңүзгө окшош муктажсыз кылып койгон болсоңуз, ушундай жашоосун тегиз кылып, жакшына бир жардамдашып койгон болсоңуз, анан кийин башкаларга жакшылык кылган шариятта макталынган иш болот да. Өзүң туугандарың ачка отурат, кыйналып отурат, анан өзүңчө кол ачыктык кылып бардык жерде өзүңдүн байлыгыңды иштетип, сарптап жүргөндүгүң Аллахка анча деле жага бербейт бул нерсе. Ошого биринчи тууганыңыздан, анан кийин динге бекем туугандарын тууганчылык мамиледе алдын коюу керек экен. Диндар, таква, дин өкүмдөрүнөн кабардар болгон мусулман бир туугандарыңыз, ушул туугандарды тууганчылык мамиле улоодо аларды алдын коюш керек. Ушинтип. Себеби алар Аллага жакын, ошол пенделерге жакшылык кылуу Аллах Таалага көбүрөөк жагат бул нерсе. Тууганчылыкты үзгөн адам менен мамилени бекемдөө дейт. Тууганчылыкты үзүп салган туугандарыңыз болуп калышы мүмкүн. Кээде сизге атайын сиз канча жакшылык кылсаңыз дагы сизди жаман көрүп, жамандаган туугандар болушу мүмкүн. Өзү баягы сөз бекерге айтылган эмес да, душманды алыстан издебе депчи. Жакындан эле издеш керек. Ошо тууганыңыздан эле сизден наразылар, сизди көрө албагандар чыгат. Ошолорго эмне кылабыз десе, эми ал жаман адам экен, жаман адамга жаман мамиле кылуу менен бул жакшы натыйжа чыкпайт. Ага да жакшылык кыла бересиз. Bir жолу пайгамбарыбыздын алдына bir сахаба келип сурайт да. Алланын элчиси дейт, менин bir туугандарым бар, аларга мамилени уласам, жакшылык кылсам, алар мага жамандык кылат. Аларга жакшы сөз сүйлөсөм, жумшактык кылсам, алар мага надандык кылып, менин акымды тебелешет. Мен кандай кылайын деп сураганда, пайгамбар алейхиссалам айтат, эгер сен ушул айтканыңдай болсоң дейт, алардын оозуна ысык күл салгандай болосуң деп айтат да. Мунун мааниси эмне десе, сен алардын жамандыгына карабай жакшылыгыңда уланта бергин, Алла сага сыйлыгын берет, аларга болгон ответ сенин жообуң ошо жакшылыгың дейт. Мисалы бирөө сизге жамандык кылса, ага жакшылык кыла берсеңиз, ага жамандык кылгандан да катуураак тиет да. Бирөө сизди сөксө тууганыңыз, гыйбат кылса, сиз унчукпай койсоңуз, кечирип койсоңуз, анын жооп бергенден да көбүрөөк ичи ооруйт да, анын кыйналат да. Неге бул мага жооп бербей атат?
Эмнеге бул ответ кайтарбайт бул деп. Ошого пайгамбарыбыз айтып атат, сен туугандарың сага жаман мамиле кылса дагы сен жакшылык кыла бер, Аллах Таала сага бир жардамчы дайындап коет периштелерден дейт. Сиз үчүн истигфар кылат, дуа кылат да. Тууганчылык мамилени үзгөндөр менен тууганчылыкты уланта берүү азыркы айткандай, эгер алардан кыйынчылык жетип атса дагы, алар сизди кыжалат кылып атса дагы кыла бериш керек да. Эми бир күн барбы эми ушунун жообун бере турган деген ой келиши мүмкүн да бизгечи. Эмне ушу мен жакшылык кыла берсем, алар мага жамандык кыла берсе, ал күн кыямат күнү ал. Бүгүн ал биз өчүн алып бере турган учур эмес азыр. Бул кыямат күнү болот ал иш. Аларга жакшылык каалап, жакшылыкка чакырып, жамандыктан кайтаруу. Тууган урукту жакшылыкка чакыруу тууралуу Аллах Таала пайгамбарыбызга айткан: "Ва анзир аширатакал акрабин", жакын туугандарыңызды жанчыдагы азаптан эскертиңиз деп Аллах Таала пайгамбарыбызга буйруган. Туугандарыңды жанчыдагы азаптан, тозоктон коркуткун деп. Ошондо пайгамбарыбыз мээнетти биринчи туугандардан баштаган. Бардыгын чогултуп туруп, анан аларга даават кылып баштаганда өзүнүн жакын тууганы Абу Лахаб айткан: "Сен бизди ушуга чогулттуң беле, колуң куурап калсын" деп, душман биринчи туугандан чыккан да. Анан Аллах Таала Куранда Масад сүрөсүн түшүрүп, жок, балким өзүнүн колу куураган, ал тозоку деп Аллах Таала анын жообун берген. Андан кийинкиси алардын кайгы капа жана курсанчылыктарында бирге болуу. Тууган урук кайгыгы күн болуп калат, капалашкан күндөр, кыйынчылык күндөр, тарчылык, жокчулук болуп калат, кененчилик, той болуп калат. Мына ошол учурларда шарият чегинде барып катышабыз, барып алардын кайгысына дагы, сүйүнүчүнө дагы шериктеш болобуз. Бүгүнкү күндө тууганчылык мамилелерге анча маани берилбегендиктен, эгер жакын тууганыңызга бир чалып, кандай жакшысыңбы, ден соолугуң жакшыбы деп кичине сурап, "Эмне болду?" деп сурайт ал сизден дароо. "Эмне болуп кетти? Не проблема?" дейт да. Адан айтса, сиз айтыңыз, "Мен жөн эле тууганчылыкты улайын деп, бир сенин ден соолугуңду сурап коеюн дедим эле, макуланды" деп өчүрүп койсоңуз, тууганыңыз бир күн ойлонот да. "Эмне болуп кетти экен? Жото бир нерсеси бар бунун. Жөн чалбайт эле мага" деп. Мына эмнеге мындай пикир пайда болуп калды? Биз туугандар менен ишибиз да болбой калган да. Бир эле сөздөрдү угабыз да, фаланча өтүп кетиптир. Алла өзү жайын жаннаттан кылсын дейбиз да, жаназага жетишсек барабыз, болбосо барбай жүрө беребиз да. Тууганчылык мамиле шариятта өтө баса белгиленген бул. Туугандарга жакшы мамиле кылуунун бириси мураскорлорго дүйнөдөн өтүп атканда бир нерсе таштап кетүү, бир жакшылык жеткизип кетүү деген бул дагы бар. Ошол үчүн бул дүйнөдө жакшы жашашыбызга бул туугандар себеп. Эгер биз аларга теңелип жашасак, анда кыйынчылыкка дагы ошо кишилер себеп болуп калат да. Кандай мамиле кылса ошондой ага жооп бере берсең, бекер эле өзүңдүн нервиңди иштетип, өзүңдүн жүрөгүңдү кыжалат кылганың калат. Ошого кандай адам болсо да, жакшы адам болсо, жаман адам, өзү бул дүйнөдө мындай бир жетишкен адам жок. Бирөөнү жакшы адам десек, азырчы ушул жерде туруп, ошол киши жакшы адам деп айтсак, ал кишинин жаман жери жок деген эмес да. Жаман жери бар. Жакшылыгы көбүрөөк да. Бирөөнү жаман адам десек, ал адам бүт эле жаман деген эмес. Анын деле жакшы жерлери бар, бирок жамандыгы сал көбөйүп кеткен да. Ошондой туугандардын арасында жакшысы бар, жаманы бар. Бирок сиз жакшы боло бериңиз. Сиз жакшылык кыла бериңиз, Аллах Таала сизди бул дүйнөдө дагы, акыретте дагы эч качан кем кылбайт иншалла.